Аскар ака, siz 15 жыл биздин өлкөнү башкардыңыз. Мына ошол мезгилде биз эгемендикке ээ болгондон кийин өзүбүздүн өлкөбүздүн айлана чөйрөсүндөгү чек ара маселелерин калыбына келтирүү демилгелерин ушу баштаганбыз. Ушуларды аягына чалбай калдыңыз да. Туура, буга мен дагы аябай, мени дагы тынчсыздандырат, чынында өзгөчө акыркы мезгилде мына кыргыз тажик чек арасында болгон окуялар аябай жүрөгүмдү оорутtu, тынчсыздандырды. Себеби мына 90-жылдарда биз Тажикстанга абдан чоң жардам бердик эле. Биздин республика, кыргыз калкыбыз, мен өзүм ушунчалык кандайдыр жакын алып, ушундай жардам бергенге тырыштым эле. Ошол жылдарда мына миңдеген качкындар болду, келишти. Кыргызстанда абдан бир да мамлекет Кыргызстандагыдай тозуп алган эмес. Ошо үй жай берип, тамак аш берип, өзүбүзгө кыйынчылык болуп атса да, тажиктер качып келбедиби көбү? Көбү миңдеген үй бүлө качып келбеди беле, ошондо түштүккө. Биздин анан баарын жайгаштырып, баарын тамак ашын берип, ошентип ыраазы болушкан. Анан биз президент Рахмонго жардам бердик. Себеби биз бир ошол 90-жылдарда генерал Асанкулов, атактуу генерал, биздин КГБнын биринчи КГБнын СССР генералы, Кыргыздан чыккан. Ошол кишини баш кылып, мындай бир жашыруун, жана секретный, ошондой бригада түзүп, 90-жылдарда биз Тажикстанда акыбалды абдан жакшы билчүбүз. Анан ошол топтун ичинде Эрик Асаналиев деген жигит бар эле. Аны ошол Асанкуловдун сунушу менен МИДке иштетип, анан МИДте 1-2 жыл иштегенден кийин Тажикстанга өкүл кылып, биринчи өкүл кылып, ошол жерден чоң жардам берди. Анан биз ошол бириккен тажик оппозициясынын ичиндеги акыбалды жакшы билчү элек. Ошондуктан мына бизге келип 97-жылы чечүүчү жанагы раунд өтүп, анан тажиктерди биз башкарттырбадык беле. Анан ошентип биз Бишкектен 97-жылы мен биринчи жол ачкам Дүйшөмбөгө. Эч ким барчу эмес. Анан ошо биздин жанагы топ оппозиция менен байланышта болуп, анан алар айткан, эгер Аскар Акаевич келсе Дүйшөмбөгө, анда ошо бир жума бир жерден ок аттырбайбыз деп. Ошондой болду. Анан баары переживали безопасность кантип обеспечим деп, ошентип адегенде Назарбаев келсе, Каримов келсе деп суранган, бирок барышкан эмес. Анан мен 96-жылы барып жол аштым. 97-жылы Бишкекте Рахмон менен Нурини баш коштуруп, анан жанагындай саясий протокол кол коюшуп, ошону менен анан тынччылык башталды. Эми ошол 97-жылдан мына 24 жыл, келерки жыл 24 жыл туруктуу ошондой тынчтык, туруктуу өсүп келатат Тажикстан. Мына ушу туруктуулуктун мааниси. Ошо 2004-жылы, ошол жылдары биз көп жардам берип, электроэнергия берчү элек, электроэнергия кенен ошол кезде бизде. Анан болгон жардамды берип турчу элек. Анан ал кезде мына ар бир кишиге доход Кыргызстанда Тажикстанга караганда 2 эсе көп болчу. Мына бизде $1800, аны эл аралык валюттук фонд эсептеп турчу да, а Тажикстанда 850-900 ушундай, 2 эсе аз. Туу эми баягы жарандык согуш болду, 100-200 миңге качты. Ошентип кыйын мезгил болду да. Ал эми бүгүн Тажикстанда ар бир кишинин доходу Кыргызстанга караганда 2 эсе көп. Алар мына ошол баасы
24 жыл тынччылыкта, революция жок, ызы-чуу жок, туруктуу өскөндүн баасы мына. Ошентип тажиктер экеси байып алып, эми мына сыр көргөзүп атат бүгүн. А кыргыздар болсо мына 3 революция жасап, ызы-чуу болуп атып, артта калдык. Мына бардык мамлекет, менин жүрөгүмдү ооруткан ушул. Нарды кошуна мамлекеттердин баарын артта калдык. Мына биринчи 10 жыл элестетип көрсөң, биз бир дагы маселеде артта калган эмеспиз. Рынок реформасын лидер болуп, жана дүйнөлүк соода уюмуна 10-15 жыл мурун кирдик. Биз мына 15 жыл кийин Россия, анан кийин барып Казакстан кирди. Эми мына ошо менимче, бул мен орусча мындай деп айттым, бир журналисттер кайрылган, это черная неблагодарность таджикского руководства деп. Себеби карабайсыңбы, прямо жанагы военный захват болбоду. Бул военный агрессия болду да. Себеби мен ошо кыргыздык эмес, тажиктик эмес, жана эл аралык эмелер тартып алган турбайбы, көргөзбөдү. Алар БТР, вертолетторго пулемет коюп пулеметтен атып атпайбы, жөнөкөй эле адамдар жүргөн кыргыз. Ошо 36 адам кайтыш болсо, 33 экөө жаш бала экен, баары кайтыш болду ошондой. Анан бул абдан чоң черная неблагодарность болду, военная агрессия болду. Бул сөзсүз баягы эң биринчи жетекчисиз болмок эмес мындай эч качан. Анан мен ойлойм, бул туура эмес болду. Мына ушундайлар мен жүрөгү оорутат. Мына эл азыр көрдү, түшүндү, чегара маселеси оңой олтоң менен чечилбейт. Мунун сөзсүз эми дипломатиялык жолдор менен чечиш керек, саясий жолдор менен. Биз мына Кытай менен улуу кошуна Кытай Эл Республикасы менен 90-жылдарда 7 жыл иштедик. 7 жыл аябай көп иштедик. Мен эч качан аны айткан жокмун. Кыргыздар ойлойт, бир Жанзем менен 1-2 жолу отуруп эле анан кийин чечип койгон экен деп. Андай болгон жок. Биз биринчиден 2 жыл материал чогулттук. Россиянын архивтеринен 150 жылдык Россия менен Цин империясынын ортосундагы келишимдер, анан Советтер Союзу менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы 20-жылдагы келишимдер, 150 жылдык бардык карталарды таап, ошолорду изилдеп, анан аргументтерибизди даярдап, мисалы бизден 5 жанагындай спорный территория, Хан-Тенгрин алабыз дейт, Ленин пигин алабыз дейт, адегенде Иркештамды толук алабыз дейт. Анан ошентип, анан Үзөңгү кууштун көпчүлүгүн алабыз деп чыгышты. Анан ошонун баарын изилдеп, аргумент даярдап, мына Иркештамды да сактап калдык, толук азыр КПП турат. Эң негизги жетишкенибиз менимче мына Хан-Тенгрини сактап калдык. Кыргыздын ыйыктоосу да, кыргыздын символу ыйыктообуз 7 километр чокуну сактап калдык баарын. Анан Үзөңгү кууштан биз ошо эл аралык эреже боюнча эң калыс дегенде баягы спорный территорияны 50-сүн бир тарап, 50-сүн экинчи тарапка кетет. Эң ошону справедливый деп эсептейт. Мына Россия Кытай менен ошо өздөрүнүн тиги Дальний Востоктогу талаш тартыш жерлерин ошо 50-50ден бөлүп алышты. Ошонун ичинде Россия Даманский деген аралды өткөзүп берди. 60-жылдарда, эми жаштар билбейт, бирок өзүң билесиң, 60-жылдарда ошол жерде чоң согуш чыгып, миңдеген Советтин солдаттары курман болгон, кан төгүлгөн, ошол жерде аябай чоң эми болуп, анан ошону өткөзүп берүүгө мажбур болду. Бул эки улуу мамлекет ошондой 50-50ден абдан справедливый бөлүп алышты. Эч таарыныш жок эч тарапта. Казак туугандар Казакстан болсо 60%-ин өткөзүп берип, 40-ын сактап калды. Алар деле кубанышты, анча көп зыян болгон жок деп.
тажиктер болсо 70% өткөзүп берип 30-ун сактап калды. Бир гана Кыргызстанга Кытайлар жакшы мамиле жасап, бул эми Цзэн Цзэминге рахмат айтышыбыз керек. Ошо Кыргыз-Кытай мамилесинин тарыхын эске алып, кыргыздар Кытайга эч качан көчмөн элдин бардыгы Кытай менен согушуп келген, кыргыздар гана эч качан согушкан эмес. Кез-кезде союзник болгон экенбиз. Ошону эске алып, анан өзүнүн Кыргызстанга болгон симпатияларын эске алып, анан уруксат берип, мына бизге 70%-ын калтырып, 30%-ын алышты. Ошо өздөрүнүн өкмөтүнө уруксат берди, ошо азырагын эле алалы, көбүн Кыргызга калтыралы деп. Эми ошол 30% аделе кыргыздарга кытайлык кыргыздар жайлайт азыр. Совет доорунда деле ошо жерде Кытайдын пограничниктери келип, анан ошо Кытайдын кыргыздары жайлап кетчү да, күч менен эле келишип эле ошо жерден. Биздин пограничниктер эми кан төккөнгө барбай, мейлиңер деп көз жууп койчу. Анан мына ушундай болду. Менимче биз Кытай менен чегараны абдан жакшы чечтик. Эми мен өзүм эле баарын бүтүрдүм деп айта албайм. Мен азыр айткым келет, биздин жумушчу тобубуз абдан эң күчтүү топтун бири болду орта. Баарынан күчтүү десем жаңылбайм. Ошо Кытай менен 20-чы кылымда баарын чегараны чечип алганыбыз менимче, мен ушуга чындыгында мына сыймыктанам. Кумторду ишке киргизгениме сыймыктанам. Кытай менен чегара маселесин чечип кеткениме сыймыктанам. Балким созуп отурсак бүгүн Хан Тенгирин алып койсо эмне кылат элек? Эмне чара? Кыйкырып калмакпыз. Андан башка эмне чара көрөт элек, туурабы? Согушат белек бар. Мен баа берем мындай, мына азыркы президент, анан чегара маселеси боюнча генерал Ташиев, экөөнө баа берем, себеби мына мурунку президенттер ошону чечкиси келген жок. Эрки жеткен жок ошого. Атамбаев ал түз эле мына Каримов өлмөйүнчө чегара маселесин чече албайбыз деп койду. Ушу дагы президенттин сөзүбү, туурабы? Анан кантип чечет? Причем Каримов тирүү турса. Анан ошондуктан алар качып чечкен жок. Анан Садыр Жапаров менен Ташиев ушу саясий эрки бар экен, чечебиз деп максат коюп умтулганы ушу чечиш керек дегенине мен бийик баа берем бу жагынан. Эл жөнүндө сурагым келет, кыргыз эли жөнүндө. Кыргыздын элинен мына сиз кийинки жылдарда бийлик коррупцияланышы улам чайналып, бийлик башына ар кандай элиталар келип, элдин тагдырын түркүн калчап салды. Эл ары чайып алды, эл бери чайып алды. Ошондой элибиз бир эмес, 3 революцияны башынан өткөрүп койду. Бирок ошол эл бүгүн 21-чи кылымда мына электрондук цифровизациялык өнүгүүнүн мезгилине келгенде элдин кыялы, элдин насили, элдин көз карашы алдыга жылганын байкайсызбы, же эл кайра өспөй жатканын байкайсызбы? Дегеле кыргыз элинин ошо акыркы 30 жылдагы өнүгүп өсүүсүн, психологиялык, нравалык өзгөрүүлөрүн сиздин көз карашта кандай байкоо? Биз элибиз менен сыймыктансак болот. Элибиз таланттарды жараткан, мына Манастай полководец жараткан, кол башчы. Анан кандай таланттарды жаратып келди. Мына 20-чы кылымда алсак канча таланттарыбыз чыкты Кыргызстандан. Ошондуктан менимче элибиз Борбордук Азиянын эң алдыңкы элдеринин бири, эң биринчи болуп мамлекеттүүлүк курган, Манас эпосун жараткан. Мына Орто Азиялык элдердин ичинен 2 кылым улуу байыркы жибек жолун контролдоп турган. Ошо оңой элби. Тиги Памирден Сибирге чейин башкарып келген, Кытайдан түштүгү, түндүгү тиги Сибирге чейин ошондой аймакты башкарган элибиз менимче абдан таланттуу элбиз. Мына 90-чы жылдарда эле көргөздү да. 90-чы жылдарда мына
план экономикасынан рынок экономикасына өттүк. Эң баягы экономикалар советтик экономика кризиске батып чөгүп турганда ошону элибиз өзүнүн маңдай тери эмгеги менен ушу жеңип кеттик. Туурабы? Жеңип кошуна мамлекеттерден биз озуп келдик. Ошол элибиздин эмгеги да, кыргыз калкынын эмгеги, ошол эмгекчилдиги, анан элитасынын ичинде таланттардын көпчүлүгү деген, мына мен санап жана айтып атам, финансисттер, мен менен иштеген жаш эле азаматтар ушунчалык эл аралык аренада көргөчтү, билимдүүлүгүн, илимдүүлүгүн. Ошентип менимче ошол рынок реформаларында ошо жаңы кыргыз мамлекеттүүлүгүн курганда кыргыз элибиз абдан татыктуу көргөздү. Ошону бүткүл дүйнө жанагындай тааныды. Кыргыз эли ушундай байыркы мамлекеттүүлүгү бар эле экен. Анан маданият деңгээли бийик экен, манас эпосун жараткан экен, жана башка мына маданияттын чокусун Айтматовдой жазуучусу бар экен 20-кылымда, ошондой Бибисара Бейшеналиевадай бийчиси бар экен деп, ошондой Карамолдо Ороздай комузчусу бар экен деп эле, ошентип аябай Токтогулдай ырчысы бар экен деп, бүткүл дүйнө менимче абдан кыргыз калкы жөнүндө абдан жакшы бир сүрөт эметип калды эле. Кийинки 16 жылда кичине ошо начарлатып өзүбүз эле начарлатып жибердик. Бул менимче бул мына саясий интеллигенциянын кетирген кемчилиги. Мен элибизден эч кандай кемчилик көрбөйм. Элибиз эмгекчил эл, элибиз өтө толеранттуу эл. Мен bir эсимде Вандерстул жана айтпадым, ОБСЕ-нин представители по делам национальных меньшинств 13 жолу келген 90-чы жылдарда баягы Оштогу трагедиядан кийин. Анан 13-чү жолу айткан ошондой, вообще ошондо Балкандарда жана согуш чыгып аткан кез. Анан айткан, мына Кыргызстан силер азыр Европага үлгү мамлекет болуп калдыңар деп ошо жагынан. Анан ошентип айтканда, бул өзү кыргыздардын толеранттуулугун көргөзөт деп ошо кишинин сөзү да мына. Мына эң толеранттуу эл экенсиңер, өзбөктү да, дуңганды дагы, немисти дагы, орусту дагы баарын эле батырып, интегрировать этип алыптырсыңар деп ошентип айткан сөзү бар да, толеранттуу эл бардык жагынан. Анан бирок мунун баарын анан мына саясий интеллигенциябыз чындыгын айтыш керек, кандайдыр адашып кетти деп ойлойм мен. Ушу саясий интеллигенциябыз акыркы 10 жылдарда кандайдыр бир адашып кетишти, бүт эле ызы чуу менен алек болуп калышты, ушак, анан кийин мыйзамсыздуулук болуп кетти. Мына кече жаңы президент айтып атат, менин эң негизги максатым Турциядан окудум. Турциядан абдан жакшы сөз айтыптыр. Мына менин максатым президент катары Кыргызстанды кайта укуктуу мамлекеттин жолуна алып келиш, укуктуу мамлекет курайын деп келдим. Баарынан бийик укук болуш керек деп. Мына ушул менимче абдан туура максат коюп атат. Президент ошого жетишин каалайм. Себеби Кыргызстан укуктуу мамлекет болбой калды. Чындыгын айтканда укук жок. Биздин саясий интеллигенция түшүнүк менен жашап калды. Мыйзамсыз эле түшүнүк менен жашап калды. Мунун себебин айтам. Себеби жанагы 5-жылдагы төңкөрүштө ошол криминалдар бийликке чырмалышып алды, бийликке кирип алды. Өзүңөр көрдүңөр, ошол кезде криминалдын авторитеттери дагы саясий лидерликке чыгып эле, мына мен президент болом, мен премьер болом деп анан бири-бири менен атышып, биртоп ошентпеди беле, туурабы? Ошол эле жанагы криминалдын авторитеттери чыгып анан чырмалышып да кетишти. Ошонун аркасынан болуш керек, кандай криминализация болуп кетти. Ушу бийлик криминалдан ажырап, жанагы коррупциядан ажырагандай эле, криминалдан да ажырап, криминалды бийликтен
бүт айдап тазалап чыкса, Садыр Жапаров ошондо менимче кыргыз элине зор кызмат жасап кеткен болот. Бир ойлонууга чакырышыңар керек. Менимче саясий элита азыр кыргыз элин бир туңгуйукка алып барып такап салды. Туңгуйукка алып барып такап салды. Ошо бүт эле мест бири-бирин иши кылып отургузуш керек, жоготуш керек. Анан өткөндү жамандап каралоо бул жол менен эч качан жакшылык жаралбайт. Бул тарых ошону көргөзүп атат. Мына кайсы мамлекет өткөн тарыхы менен күрөшсө ошол барып урайт. Мына Советтер Союзу, Хрущев Сталинди жамандап, кийинкилери Хрущевду жамандап отуруп, мына СССР урады, СССРден кандай империя эле урады. Экинчи пример, жакшы мисал мына Кытай. Дэн Сяопин келип, Дэн Сяопин айтты, өткөндү каралагандарды партиядан ошо күнү айдайбыз. Только мына Мао Цзэдун бизге Кытай эл республикасын түзүп берди. Эми биздин максат ошону келечекте гүлдөгөн мамлекетке айлантып, элдин турмушу дүйнөлүк орто эсептен бийик болгонго жеткизишибиз керек деди эле. Мына ошо кишинин сөзү, мен ошондо таң калдым эле, ошо жаш кезде. Ошо кишинин сөзү мына ишке ашып, алар 40 жылдан бери өткөн менен күрөшкөн жок, бүт алдыга жылып, мына бүгүн биринчи дүйнө экономика болду. 40 жылдын ичинде 800 миллион адамды кедейчиликтен алып чыгышты. Ошол эле мезгилде мына 400 миллион жанагы дүйнөдө айтат го средний класс деп. Орто, мына Европа, Америкада средний класс да эң негизги. Ошонун ичи 400 миллион адам средний класс Кытайда бүгүн. Анан азыр Си Цзиньпин айтып атат, да 10 жылдан кийин 800 миллион адам средний класс болобуз. Жарымы 1,5 миллиард элдин. Ошондуктан кандайдыр бир саясий интеллигенция өзгөрүш керек. Саясий интеллигенция кыргыздын ошо өткөн тарыхын чукуп, ошон бири-бирин жамандап, бири-бирин мстить эткендин ордунда элди алдыга чакырып, анан гүлдөгөн бир мамлекет куруш керек. Аскар Акаевич, мына бир топ убактыңызды бөлүп, жакшы ойлорду, жакшы мындай тарыхты жана келечекти кеп кылып бердиңиз. Сизге өтө чоң рахмат.